газ абалына өтүү процесси буулануу жана кайноо менен коштолот. Энергияны алуу менен заттын суюк же катуу абалдан газ абалына өтүү процесси буулануу деп аталат. Кайноо буулануу процесси менен коштолот. Кайноо процессинин механизмин көрөлү. Колбага суу куюп, анын астына спиртовканын жалынын койсок, сууну ысытабыз. Суюктуктун ичинде абанын молекулалары бар. Суунун ичинде көбүкчөлөрдүн пайда болуп жатканын көрүүдөбүз. Алар көбөйүп, Архимед күчүнүн таасири астында өйдө көтөрүлөт. Суудан пайда болгон бөлүкчөлөр көлөмүнүн чоң экенин байкайбыз. Ал канчалык өйдөлөгөн сайын көбүктүн өлчөмү кичирейүүдө. Мунун себеби идиштин түбүндөгү суюктуктун температурасы жогорулап, суунун үстүңкү температурасы түбүнө караганда кичине. Ошол себептен көбүк кичирейди. Эгерде кайноо температурасы 100 градуска чейин жеткире турган болсок, анда көбүкчөлөрдүн түбүндөгүлөрү жогору чыкканга чейин эч кандай өзгөрүүсүз болот экен. Анан көбүкчөлөр 100 градуска жеткенде суунун бетинде жарылууларды пайда кылат. Суюктуктун бетинде жана анын ичинде интенсивдүү буулануунун келип чыгышы кайноо деп аталат.